Туркияга акысыз эс алууга бараткандардын бири тарых мугалими Нуркыял Асанова. Жаш мугалимдин окуучусу тарых сабагынан республикалык олимпиадада 2-нчи орунду алган. Олимпиадага жакын калганда айлап даярданабыз мектепте. Сабактан кетип бошоп алып түштөн кийин китепканада отуруп алып даярданабыз. Көп мээнет кетет, убакыт кетет. Ошонун жыйынтыгы ушундай болуп атат. Жакшы. Акысыз жолдомо билим берүү жаатында өзгөчө ийгилик жаратып келе жаткан агартуучуларга берилди. Мыкты мугалим, мыкты тарбиячы сынактарына катышкан жеңүүчүлөр жана окуучулары олимпиадада ийгилик жараткан мугалимдер тандалды. Мен ошо жыл мугалими 2022 кароо сынагына катышып, областтан 2-нчи орунду алгандыктан азыр Турцияга, Анталияга жөнөтүп атат. Аябай ыраазычылык билдирем. Өкмөт дагы айлыктарыбызды көтөрүп, аябай жакшы колдоо көргөзүп атат. Аябай чоң дем берет экен, ушундай иштесең тиштейсиң дегендей аракет кылсаң берекет болот экен. Ушунчалык кайра балдар менен талыкпастан эмгектенген аракет жасап атабыз. Ал эми акысыз жолдомо бериле турган ак халатчандарды тандоо оңой болгон жок. Алардын иш тажрыйбасы, жумуш шарты баары эске алынган. 10 критерий койдук эле. Эмгек стажы, иш тажрыйбасы деген нерселерди коюп, бирок ошондо дагы өтө кыйын турду да. Анан азыр деле ошол 800 адамдын ичинде мен барам дегенде дагы эле көп. Аларды дагы айтып атабыз, эми бул алгачкы башталыш болуп атат, Кудай бурса дагы жөнөтөбүз депчи. Толуу климаттык шарты татаал жерде иштейбиз. Бизде 6 ай кыш болот. Аны барыбыз билебиз, ушу элдин саламаттыгы үчүн чегара кызматкерлерин кошо ошол жердеги Эркештам бажы постундагы медицина иштеген кызматкерлерге баарына ошо колубуздан келишинче биринчи медициналык жардам көрсөтүп иштеп келе жатабыз. Жолдомо алган 10 кызматкер 29-июнда Анталия шаарына учуп кетишет. Анын чыгымын жергиликтүү бийлик демөөрчүлөрдү таап бекер уюштуруп берген. Биздин мамлекетте билим деңгээли, жанагы ооруканаларда жанагы врачтарыбыздын ушунчалык бир жакшы тажрыйбалуу врачтар иштеп баштайт эле депчи. Ошол кийинки муунга ошол иштеп аткан азыркы дарыгерлерге, мугалимдерге кандайдыр бир мотивация болсун, ошолорго бир күч болсун деген таризде ушул конкурсту уюштуруп, жыл жыйынтыгын чыгарып, ошол таризде дагы уюштурдук. Бир гана демөөрчүлөр эмес, мамлекет тарабынан дагы колдойбуз, өзүбүз тараптан, жергиликтүү бюджеттен, ушул медицина кызматкерлеринин өзүнүн профсоюзунан дагы, биздин башкы дарыгер дагы 3 путевканы алып берем деп атат. Ушул билим берүү тармагында дагы профсоюздун эсебинен дагы 3 адам эмди жылкыга, ушул жылкы жылдын жыйынтыгы менен ошо Турция залганга путевка бермей болду да. Айтсак, Алай районунда былтырда 60 социалдык кызматкер Ысык көлгө демөөрчүлөрдүн эсебинен акысыз эс алып келген. Кийинки жылыда дал ушундай бекер жолдомолорду уюштурууга аракет көрүлүүдө. Зыйнат Ибраимова, Исламбек Майрамбеков, Уларкай Назаров, ЛТР, Ошо болсо.